Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Силер менен Pro MMA каналы. Бүгүнкү тасмабызда Матырсадагы Неводой буйтаган, Кыргызстандын желегин желбирете көтөргөн, дүйнөдөгү эң мыкты лигасында урушуп жүргөн биздин мекендешибиз Рафаэль Атаман Физеевдин басып өткөн жолун айтмакчыбыз. Атаман кайманаты менен таанылган Рафаэль Физеев 1993-жылы кыргыз-казак чек арасына жакын жайгашкан Кордай кыштагында жарык дүйнөгө келген. Жаш кезинен мушташка кызыккан Рафаэль UFC'нин мушкери болууну көздөп келген. Рафаэль бала кезинде эле үй бүлөсү Кыргызстандын Борбор шаары Бишкекке көчүп келишет. 2005-жылы ал 7-класс окуучусу болуп 20-шаардык гимназияга кирет. Ал жактан жаңы адамдар, жаңы шарттар, ар бир жердин өзүнүн эрежеси бар эмеспи? Көп убакыт өтпөй мага бир бала сайылды. Ал баладан көк желкеге да жетим, бирок ал балага кол кайтара алган жокмун, деп интервьюлардын биринде ачыгын айткан. Ошол күндөн бир жума өткөн соң үйүнө жакын жайгашкан тайбокс секциясына жазылат. Өтө жигердүү машыгып, болгону бир ай өткөн соң Атаман республиканский мелдештерге чыгып, 2-орунду алганга жетишет. Арадан 2 жыл өткөн соң Бангкоктогу дүйнөлүк чемпионатта күмүш медалына жетүүгө үлгүрөт. Ошо менен бирге Рафаэль окуусун да таштаган эмес. Мектепти бүтүрөр менен Рафаэль Ички иштер министрлигинин генерал-майор атындагы академиясына тапшырат. 5 жыл казармада жашаган Рафаэль лейтенант званиясын алып Октябрьский РОВДга жумушка кирет. Кыргыз өлкөсүндө көп деле милиционерлерди сыйлай бербегенин түшүнгөн Рафаэль Физеев жарым айдын ичинде жумуштан чыгып кетет. Дароо кийимдерин чогултуп Таиландга учуп кетет. Таиландда жүрүп бир күнү акчам түгөнүп калды. Квартирага тамак акча жетпей, түпкүсүн храмдарга коюп кеткен. Банан ананастары чогултуп алып, бир жума жашаган күндөр болгон. Жада калса сууга акча жетпей, залда кулерден ичип жүргөн күндөр болгон. 2010-жылы Рафаэль биринчи профессионалдык карьерасында өтө күчтүү Сергей Кубаля менен Москвада беттеш өткөрөт. Ал беттеште ишенимдүү түрдө жеңишке жетет. Дүйнөлүк популярдуулукту Атаман 2017-жылы Toyota марафон турниринде тапкан. Ал атаандашы менен беттешип жатып, каршылашы тепкен соккусун Неводой буйтап салган жана ишенимдүү түрдө жеңишке жеткен. Ошондой ММАдан сырткары кандай жетишкендиктерге жеткен деген сурооңуз болсо, анда Кыргызстандын тайбокс боюнча бир нече жолу чемпиону болгон. 2008-жылы тайбокс боюнча Казакстандын чемпиону болгон. 2009-жылы Бангкокто жана Таиландда өткөн IFMA тайбоксу боюнча күмүш байгесине ээ болгон. 2010-жылы Москвада өткөн тайбокс боюнча интерконтинентальныйдын чемпиону болгон. 2011-жылы Кыргызстан боюнча K1-дын чемпиону болгон. 2016-жылы Швецияда өткөн IFMA тайбоксу боюнча дүйнө жүзүнүн чемпиону болгон. 2015-жылы Рафаэль ММАга дебют жасайт. Биринчи эле беттеште өтө күчтүү келген Себастьян менен жолугат. Рафаэль биринчи раундда эле Цез менен тебип, нокаутка түшүрүп, жеңишке жетет. Экинчи Рафаэльдин беттеши 2016-жылы октябрда болуп өткөн. Анын каршылашы Кундуз Набиев болгон. Ал каршылашын кооз проектке чабып, муун тукмасы менен биринчи раундда жеңип алган. 2017-жылы март айында Физеев Сурай Бухадырга жолуккан. Ал беттеште Атаман өз билгенде уруп согуп, биринчи раундда эле технический нокаут менен жеңип алган. 10-июнь 2017-жылы Рафаэль Кореяга келет. Анын каршылашы Сон Йон Ким болгон. Ал беттеште Рафаэль өтө жакшы комбинациялар менен иштеп, биринчи раундда эле нокаутка кетирип утуп алган. 2017-жылы декабрь айында Атаман монголиялык Мунгунчой Нандирдин менен беттеш өткөргөн. Ал беттеште Рафаэль биринчи раундда эле чалгандай бутунун соккусу менен башка тээп, пулеметтой колдору менен соккулап, ал беттешти утуп алган. 21 декабрь 2018-жылы Казакстанда өткөн Титан FC турниринде казакстандык Нуржан Тутка менен жолуккан. Ал беттеште Атаман каршылашын корпусун талкалап, экинчи раундда технический нокаут менен утуп алган. Рафаэль Физеев алтын рекорду менен 2019-жылы дүйнөдөгү эң мыкты лига болуп турган UFC'нин мушкерин айланат. Поздравляю за пару. Хороший апреля. Вы прикалываетесь, да, походу? И вообще? Я делал сейчас. Серьезно? 20 апреля. Братан, ты серьезно что-то?
Меня 2019 жылы 20 апрель күнү дебюттук беттешин өткөрөт. Анда кыргызстандык дебютант дагестандык Магомед Мустафаев менен Санкт-Петербургда мелдешке октагонго чыккан. Бирок дебюттук беттеш ийгиликтүү болгон эмес. Тажрыйбалуу Мустафаев мекендешибизди биринчи раундда эле жеңип алган. Бирок муну менен баары бүтүп калмак эмес. Физеевдин дагы өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөрү толтура эле десек болот. Ассаламу алейкум, всех приветствую. Спасибо всем за поддержку. Вот такой был у меня первый раз. Бывает, у всех бывает, кто-то чуть не доглядел, все нормально. Он там мага сидит, его поздравляю. Дай Аллах, чтобы у него всегда такие бои были, чтобы он всегда так заканчивался. Вот. А мы не останавливаемся, мы вернемся, иншаллах, также. И спасибо моей семье, спасибо моим родным, близким, кто со мной рядом, и все, кто поддерживает, всем вам спасибо. 2019 жылдын 26 октябрь күнү Сингапурда өткөн Fight Night мелдешинде мекендешибиз экинчи беттешти өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Анын жаңы каршылашы акышлык Алекс Уайт болгон. Бул жолкусунда атамандын таптакыр жеңилүүгө пландары жок эле. Себеби катарынан жеңиле берсе, анда Dynamite келишимди узатпай коюшу мүмкүн эле. Ошондуктан акырына чейин өжөрлүгүн көрсөткөн Рафаэль Физеев атаандашына таптакыр мүмкүнчүлүк бербей, жыйынтыгында ишенимдүү түрдө калыстардын чечими менен утуп алат. Биринчи жеңиш капчыкта, андан кийинки жолду ойлонуу зарыл. Ассаламу алейкум. Друзья, братья и сестры. Альхамдулилля, мы победили. Хвала Аллаху в любом положении. Спасибо каждому, кто поддерживал меня до боя, после первого боя. Просто когда травмировался. Спасибо всем большое. Друзья мои, братья и сестры, я чувствую вашу поддержку. Это для меня очень много значит, и это для меня большая мотивация и толчок идти только вперед. Всем большое спасибо. Храни вас Аллах, ваши семьи и вас. Хочу передать слова благодарности компании АСУ, которые меня поддержали перед боями. Помогли мне очень сильно. Брату Даньяру Ибраеву большое спасибо за помощь, за поддержку. Для меня это была большая помощь перед моими боями, перед моей подготовкой. UFC'деги экинчи беттештен кийин бутунда жаракаты бар экени айтылып, дароо операция кылдырарын билдирген. Бул учурда UFC кыргызстандык мушкерге беттеш пландаган эмес. Кийин гана жаракаты толук бүткөндөн кийин октагонго чыгарын беттеш күтүп жатканын жар салды. Анда көп өтпөй кыргызстандык мушкерибиз 3-чү мелдешин белгиледи. Анда Абу-Дабиде жайгашкан UFC Fight Night мелдешинде англиялык Марк Жаккес менен беттешери белгиленген. Биздин мекендешибиз жаңы атандашы билинер Азамат спорт сүйүүчүлөрү ар кандай колдоо сөздөрүн Рафаэль Физеев тарапка жолдоп, анын жеңээрине ишенээрин жазып жатышкан. Ал эле эмес, Марк Жаккесинин социалдык тармактагы баракчасына кыргыз ММА күйөрман тараптарынан чабуулдарда болгонун Рафаэль Физеев өзү белгилеп айтып кеткен. Ассаламу алейкум всем. Вижу, эта новость не только для меня такая радостная, то, что бой снова дали, и всем спасибо большое, кто пишет, я столько сообщений получаю, вообще кайф. Мы пашем, мы идем, мы топим на войну все вместе, идем только за победой, уже чувствуем вкус этой победы, иншаллах, будем делать все для этой победы, все вместе. Спасибо, что вы все рядом, все, кто пишет мне. И, друзья, я видел то, что вы атаковали там страницу моего соперника. Не пишите пока ему плохого ничего. Так чисто просьба от меня. А то мало ли еще не выйдет на бой. Он нам нужен в хорошей готовности, чтобы вышел свежий, чтобы мы с ним бонус забрали, иншаллах. Давайте, братья, всем большое спасибо. Всех обнял, кто поддерживает. Салам алейкум. Марк Жаккеси өтө күчтүү, өтө бекем, өтө техничный болгондуктан Рафаэль Физеевдин утарына көп адамдар ишенген эмес. Бирок ошого карабай, биздин мекендешибиз 3 раундда тең атаандашын талкылап, ишенимдүү түрдө жеңишке жеткени жана бой вечера наамына да жеткенге үлгүргөн. Кайрадан Рафаэль Физеев Неодой буйтап элдин оозун ачырганга да жетишкен. Дүйнөдөгү эң мыкты лигасында 2-1 эсеп менен келе жаткан Рафаэль Физеев буйруза топ 10 жеңилбестеги эң мыкты дүйнөдөгү мушкерлердин арасына кире алат деген ишенимдерибиз бар эмеспи?
Кыргызстан, ассаламу алейкум. Хочу передать большой салам своему родному Кыргызстану, своим друзьям, которые пишут, всегда поддерживают меня, всегда рядом со мной. Весь Кыргызстан всегда рядом со мной. Большое спасибо. Пусть Аллах хранит вас и ваши семьи. Биздин мекендешибизге ийгиликтерди каалап, дайыма Кыргызстандын желегин желбирете берсин демекчибиз. Достор, видео жакса лайк басып, коңгуроо чону басып каналга катталганды унутпаңыздар. Анда кайрадан көрүшкөнчө, рахмат.